Президент Садыр Жапаров Туркияга расмий иш сапары менен жөнөп кетти. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 9 июнда расмий иш сапары менен Туркия Республикасына Анкара шаарына жөнөп кетти. Иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров Туркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки мамлекеттин башчылары эки жана көп тараптуу кызматташууну, ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин алкагындагы өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашат. Мындан сырткары Садыр Жапаров Кыргызстан менен Туркиянын стратегиялык кызматташуусунун жогорку кеңешинин 5-жыйынына катышат. Расмий иш сапардын алкагында президенттин Садыр Жапаровдун Туркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушуусу күтүлүүдө. Мамлекет башчы ошондой эле Кыргыз-Түрк бизнес форумуна катышат. Мындан тышкары Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Туркияда иштеген жарандары, студенттер, диаспоралардын, коомдук бирикмелердин жана уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушат. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында Кыргыз Республикасынын президентинин жубайы Айгүл Жапарова, Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, президенттин администрациясынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев, Кыргыз Республикасынын Туркия Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Өмүралиев, инвестициялар министри Алмамбет Шыкмаматов, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов, айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Азамат Мукашев. Булак президент Кейжи. Россияда Кыргызстандын 113 жасалма айдоочулук күбөлүгү аныкталды. 2021 жылдын 5 айында Ички иштер министрдин Россиядагы өкүлчүлүгү Москва шаарынын полиция кызматкерлери менен биргеликте Россия Федерациясынын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандарынын жасалма документтерин колдонуунун 113 фактысын аныкташкан. Бул тууралуу Ички иштер министрдин маалымат кызматы билдирди. Ошол эле учурда бул аныкталган жасалма документтердин бардыгы чет өлкөлөрдө даярдалганы белгилүү болду. Россиянын аймагында иштөө максатында Кыргызстандын жаранынын жасалма паспорт жана айдоочулук күбөлүктөрү Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жарандары колдонулган учурлар арбын. Жасалма пластикалык айдоочулук күбөлүктөрдү жана паспортторду ID карт түрүндөгү 2004 жылдын үлгүсү колдонгондугу биздин жарандар тарабынан 57 факт, паспорт 28, айдоочулук күбөлүк 29, ал эми Борбордук Азиянын жарандары тарабынан 56 факт, паспорт 52, айдоочулук күбөлүк 4 аныкталган. Жогоруда келтирилген бардык фактылар боюнча Россиянын Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнүн соттук медициналык борборлору тарабынан тиешелүү экспертизалар жүргүзүлүп, ага ылайык алынган документтер мамлекеттик стандарттарга туура келбей, түстүү сыя менен басып чыгаруу жолу менен жана өздүк маалыматтарды өзгөртүп жазышкан. Кыргыз Республикасынын жарандары көбүнчө айдоочулук күбөлүктөрдүн жарактуулук мөөнөтүн өзгөртүү менен жасалма айдоочулук күбөлүктөрдү колдонушат. Орто Азиянын жарандары жөнүндө айта турган болсок, алар негизинен Россия Федерациясында иш жүргүзүү максатында жасалма документтерди, фото сүрөттөрдү чапталган пластик айдоочулук күбөлүктөрдү жана ID карт паспортун 2004 жылдын үлгүсү колдонушат. Кийинчерээк текшерүү учурунда белгилүү болгондой, айтылган пин номерлери жана паспорттун сериялары Кыргыз Республикасынын башка жаранына таандык экени аныкталып калат. Булак факт Кейжи. Мухаммедкалый Абылгазиев ооруканага түштү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ооруканага түштү. Ал учурда Бишкектеги Бикарт жеке менчик бейтапканасында дарыланууда. Аталган медициналык мекемеден кабарлашкандай, Абылгазиев жүрөк кан тамыр ооруларын дарылап жатат. УКМК бул маалыматка комментарий бере элек.
Абылгазиев 26 январда кармалган. Ал коррупцияга жана мыйзамсыз баюуга шек саналууда. Майдын соңунда сот аны камактагы мөөнөтүн 26 июлга чейин узарткан. Буга чейин жемкорлукка жана мыйзамсыз баюуга шек саналган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимов жана парламент депутаты Кубанычбек Жумалиев да Бикарт ооруканасында дарыланып чыгышкан. Булак Азаттык. Баягы эле партиялар шайлоого аттанды. 3-чү рет шайлоо өткөрбөйбүзбү? 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештердин шайлоолорунун ичинен 3 өлкөн шаардын Бишкек, Ош жана Токмоктун шайлоолору жокко чыгарылган эле. Ал эми кайра шайлоо 11 июлга белгиленген. Азырынча ага катышууну каалаган партияларды каттоо аягына чыга элек. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эле 11 апрелде өткөн шайлоонун жокко чыгышына себепкер болгон партиялардын кайрадан басма элди бекемдеп шайлоого карай аттанып калышканын көрдүк. Ош менен Токмок шаарларын айтпай эле туралы, ал эми Борбор калабыз Бишкектин шаардык кеңешине шайлоого катышууну каалаган партиялардын саны бүгүнкү күнгө чейин 13кө жетти. Али каттоо аяктай элек экенин эске алганда, бул цифра дагы кыйла көбөйүшү күтүлүп турат. Шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын тизмесин карап туруп, бул иретта шайлоо жокко чыгып калбайбы деген аргасыз ой келет. Себеби добуштарды сатып алышты, административдик ресурстарды колдонушту деген айыптоолор менен шайлоонун жокко чыгышына алып барган партиялар кайрадан эле стартта. Мисалы, НДПК, Эмгек, Ата журт, Кыргызстан партиялары. Эми дагы бир аз күтө турсак, Ак Бата партиясы да каттоодон өтөт болушу керек. Ошону менен анча мынча эле мурдагы шайлоого катышпаган жаңы партиялар гана өзгөчөлүк болбосо, башка эч кандай өзгөчөлүгү жок шайлоо өтүшү мүмкүн. Рас, шайлоо мыйзамдарында мыйзам бузган партияларды шайлоого катыштырбай коюу чарасы көрсөтүлбөгөн экен. Болгону добуш сатып алууга, административдик ресурстарды колдонууга барды делген өкүлдөрү гана шайлоодон четтетиле турганын билдик. Андыктан жогорудагы партиялардын кайрадан өтө турган шайлоого катышуу укуктары толугу менен бар. Бирок эми алар өткөндөгүдөй добуштарды сатып алууларды, административдик ресурстарды колдонууларды кайталап жиберишпейби? Эгер кайталап жиберишсе, анда 3-чү ирет шайлоо өткөрөбүзбү? Баса, бул кайрадан өтө турган шайлоого да мамлекеттин казынасынан ондогон миллиондор сарпталат. Шайлоо мыйзамдарын саясий партиялар бузса, ал эми зыянын мамлекеттин тартканы туурабы? Эмне үчүн кайра өтө турган шайлоонун каражатын ошол мыйзам бузган партиялардын мойнуна жүктөөгө болбойт? Бул жагдайды шайлоо мыйзамдарына норма катары киргизип койсо болбойбу? Булак медиа центр KG.